жаңыдан өздөштүрүлүүдө. Жалпы аянты 25 гектар. Таң аткандан күн батканга чейин Союздун тушундагыдай ашар жолу менен иш жүрүп жаткан аймакка жаңы конуш 6 адыр айылы түшөт. Баткен районуна караштуу Карабак айылынын тургундары тарабынан өздөштүрүлүп жаткан бул долбоордун жалпы суммасы 20 миллион сом. 6 адырда 1,5 миң кожолукка жер берилген. Буюрса чоң 10 миң, 15 миң эл боло турган бир айыл болот. Буюрса берилгениге 3 жыл болду, азыр 100дон ашык үй түшкөн. 3 миллион 300 миң сом өнүктүрүү фондунан, айыл өкмөттөн 1 миллион сом каралып, дүйнөлүк азык-түлүк коомдук фонду тарабынан жерди өздөштүрүү жумуштарына чакан 60 жаранга кылган эмгектери үчүн азык-түлүктөр берилет. Биздин бир 60-70 бала иштеп атат. Муну дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен программасына долбоор жазып, ошолор каржылап берип атат. Ар бир балага бир жума иштейби, 10 күн иштейби, $150 төлөнөт. Суу Төрткүл каналы аркылуу келип, атайын жасалган суу кампаларына топтолот. Бул жасалма көлмөлөр аркылуу тамчылатып суугаруу системасы аркылуу 10 миңге чукул жаңы өстүрүлгөн жаш көчөттөргө жеткирилет. Анан суу маселеси болсо, Төрткүл суу сактагычынан келет, Эр-4 каналыдан келет. Биз эми тамчылатуу суугарууга эч канча суу керек эмес да, бир 20 литр суу болсо, биз буюрса суудан кыйналбайбыз. Буюрса бул полукарлик бактарын тиктик, буюрса кийинки жылдан мөмө берип баштайт. Анан 5 жылда уже өзүн актап уже кирешеге чыгабыз, буюрса. Келечекте азыр 9 миң, 10 миң көчөт тиктик, буюрса 25 гектарга 25 миң көчөттү баткырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Bundan түшкөн каражатты ошол айыл өкмөттүн өзүнүн инфратүзүмүнүн жакшыртуу үчүн, бюджетин көтөрүү үчүн негизги максаттар ушулар. Көчөттөрдүн 100%га өсүшүнө кепилдик бар дейт Карабак айылдык кеңешинин төрагасы Акыл Дилшатов. Алма, өрүк, шабдалы, шиповниктер өстүрүлгөн бул өрөөн буюрса Карабак айыл аймагына эле эмес, Баткен районунун экономикалык потенциалын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.